Медина жана Мирайым 9В классынын окуучуларыбыз. Кыргыз каада салттарын билесизби деген темада сурамжылоо жүргүздүк. Анын ичинде 4 адам толук жооп берди, 5 адам жооп бере алышкан жок. Эмесе жооп бергендер сөзүн угабы. Кыргыз элинин кандай салттарын билесиз? Кыргыз тилдин салттары куда тозуу, кыз ала качуу салт эмес ал, конечно, бирок эми ошол эзелтеден келген нерсе. Так, куда тосуу, кыз алуу, кыз берүү, ошолорду эле азырчы. Рахмат, үйүңүздө колдоносузбу салттарды? Үйдө да албетте колдоносуз. Эмне айтып бере аласыз салттар жөнүндө? Так, Кыргызстанда билбейм азырынча эмне салттары бар. Кыргыздарда баланын баягы төрөлгөндө 7 күндүк, 40 күндүк деген салттарын анча мынча билебиз, бирок чындыгында билбейм, кичине башка мамлекетте иштеп жүргөн үчүн анча алыстап кеткен окшойм мен ошол салттардан. Азырынча анча билбейм дагы. Кыргыз элинин кандай салттарын билесиз? Кыргыз элинин салттары абдан көп. Алар мисалы бала жаңы төрөлгөндө бешикке салуу, тышоо кесүү, андан кийин бойго жеткен убакта кыздар турмушка чыкканда кыз узатуу, ошондой салттар абдан көп. Болду, рахмат. Ал эми салттарды үйүңүздө колдоносузбу? Ооба, колдонобуз. Эмне айтып бере аласыз? Салттар боюнча мисалы менин 2 балам бар. Ушул каада салттарыңызда сиздин кандай көз карашыңыз бар? Негизи негизи нукура Кыргыздын каада салтын баардыгын колдойт. Себеби бул салттар канча кылымдан бери өтүп келген. Тандалып. Салттар дегенде мисалы Кыргыздыкы деп эметчи көп салттары Кыргыздын салты эмес. Бөлөк элдердин салтын алып алуу менен Кыргыздыкы деген ал туура эмес. Мен нукура Кыргыздын салтын айтканда баардыгы бүт баардыгын колдойм. Мисалы эми силер билбей калдыңар, азыр ал жоюлду, убагында киши каза болгондо көңүл айтканда арак менен көңүл айтчу, көрүстөн каскандарга арак алып барып берчү. Аны салт катары кылып алды. Бирок ал Кыргыздын салты эмес, ал орустардын салттары арак менен эмес, Кыргыздын салты эмес. Азыр Кудайга шүгүр ал жоюлду. Арак ичилбей калды. Тойлордо да көп тойлордо арак берилбей. Ичкилик бул жакшылык алып барбайт да. Мен өзүм негизи арак ичпейм. Ошон үчүн мага ошол жагат да, тойго барганда арак ичилбесе жакшы. Себеби арак ичип алганда киши оозуна келгенде өйдүрөп баштайт, туура эмес сүйлөйт, кызычы болуп кетет. Үйлөрүңүздө колдоносузбу? Эми азыр заманбап кезде баардыгы эмес. Эми көпчүлөр колдонот. Мисалы дастарконго тургандан кийин бата кылып туруш керек. Чогуу отуруп улуу оз тиймейинче кичилер тийбейт тамакка. Рахмат. Келип чыгышы ата бабалардан келген мурас. Мазмуну тартиптиктен ал деле салтты бузуу көбүнчөсү кыргыз тилин билбей калышты. Ооба. Бул деле эң башкы салтыбызды бузуп аткан эсептейсиң, рахмат. Силердин группадан Жибек. Салтты көп элдер билбейт, анысы туура эмес. Бирок бул жерлерин арасап турса жашырлык. Анткени бул ата бабалардан келген мурас. Мурас деп биз эсептеп атабыз. Эми силердин ушул азыркы биздин тургундардын айткан сөздөрүнө кайсы сөзүнө кошулбайсыңар? Алагачууга кошулбайбыз деп атасыңар. Эмне себептен кошулбайсыңар? Салт эмес да. Алагачууден бул кылмыш деп атабыз, мыйзам чегин бузуп атат деп атабыз. Бирок балдар, мен кошумчалап коеюн, байыркы ата бабалардан алагачуу деген салт бар болчу. Бирок ошол салттын силер эгер көңүл бурсаңар, биз бурмалап жибере атабыз. Эмнеле? Алагачуу деген мисалы үчүн кыз өтө назик болгон, жигитке мен сүйдүм деп айта алган эмес, бирок жакшы нерсесин билдиргенде ал экөө мындай купуя сүйлөшүп, сөздөрүн бүтүрүп, анан кийин алагачты кылышкан да. Бүгүнкү биз салтты бузуп, ошол кызды сен тааныйсыңбы, тааныбайсыңбы?
тимери аны алып эле силер туура айтып атасыңар, белгилеп атасыңар, кылмыш кылып эле биз аны басак алып эле сүйрөп кетип атабыз. Адеп акылак, ырым-жырым жыйындыгы. Кадасатысы жакшы азаматсың. Эми силер бияка эмне деп жазган, ошону артынан баштап айтасың. Мынакей. Келип чыгышы, ата бабалардан берген мурас, түзүлүшү, убакыт, өзгөчөлүктөр. Белгиси ар улуттукка ар түрдүү, мазмуну эрежелерге бөлүнөт. Байланышы бири-бири менен байланышып, ар бир салт ирети менен жасалат. Мисал үчүн ирети менен, мисал үчүн бала төрөлгөндө эле эмне кылабыз? 5ке салып салабызбы? Жок, эмне кылабыз? Сүйүнчү, 40-ына чейин, анан жакшы туура. Окшоштугу. Мисалы, кыргыздарда 40 жаш деген бар, орусдарда 2 жаш деген бар. Карама каршылыктар Байыркы замандан келгенде карама-каршылык жок деп эсептейсиңерби силер? 3-чү группа карама-каршылык жок деп эсептеп атасыңарбы? Салтта карама-каршылыктар жокпу? Жок же бар деп айткыла? Жок. Андан ары. Терс жагы, ар бир өзгөчө өйрөт. Оң жагы тарыхты, салтты сактоо. Жайгашкан орду. Кыргыздын өз Кыргызстанда дейт. Кыргызстанда өз жерлери ар кандай эсептелет. Канчалаган муун алмашса да келген конокко кой союп устукандап беребиз. Анткени менен азыр той толкурда жаш көп жаштар устуканды тартканды билбеген, бири-бирин карап аташышат. Рахмат, өмүрүң узун болсун. Кудага бияктан. Акырын тамак үстүнөн кумганды койбойбуз. Акырын ылдыйраак, ийкемдүүрөөк болобуз. Куда белирээк болобуз. Шаркыратып асастан бөлүп коюп. Бата бериле. Рахмат, өмүрдү кол арчын алдым. Эми шарт ушундай болуп атат. Негизи биянан келесиң сен. Биянан келип атат, балдар көрүп атасыңар, стол үстүнө бербейбиз кумганды, Өмүрүң суудай узун болсун, кыргыздын камчы карсап, эр азаматтарынан бол, ата энеңе кайрымдуу бол, келечекте ой тилегиңе жет. Рахмат. Эми колду жуудук, эмне кылабыз? Биринчи кимге тартабыз? Куда балага тарталы? Уңар ийгиликтүү болсун, келечекте кыргыздын камчы карсап, эр азаматтарынан, кыздарынан болгула, ойлогон ой максатыңарга жетип, ар дайым кыргыз элибиз үчүн кызмат кыла бергиле.